Бүгүн кыргыздардын проблемасы ысырапкерчилик, малды, чоң тиги жылкыны, башканы сойбош керек десе, эмне аны итти өлгөндө алып барып көмүп коебуз деги вот понятие. Итти көмгөндө көмүп коюшубуз керекпи? Сен тирүү кезинде эмнеге сойгон жоксуң? Мисалы, өлгөндө мен өзүм лично көрүп атам ушул нерсени. Канча көрдүм, канча бул нерсеге күбө болдум. 20-30 жылдан бери мен айткан болсом, мени биринчи орунда ошол жылдардан баштап молдолордун өстөрү мени вахабит дешкен. Ысырапкерчиликти айтып көтөрүп чыкканда мени вахабит деген. Эмне себептен десе, просто мен ошо молдолордун алып аткан левый акчаларына, ошондой ысырапкерчилик көрүнүштөргө, ошол нерселерге мен бөгөт жасап, бул нерсе шариатта ысырапкерчилик, Аллах субхана ва таала кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла деп. Ысырапкерчиликке кирип атат. Тугандар, адам жиркенесиң, адамдар жакын адамын, атасын, апасын, кыргыз үйдүнүн ичинде ыйлап отурса, бул жакта жылкы союлуп, могул жерде чоң казандар асылып, ошол жерде эт кайнап атат. Адам жерге берилели. Келгендер ал жер. Тугандар, макул. Кыргыздар илгери жасаган. Илгери транспорт болгон эмес. Өлүктү 3 күн эгер сутка кармаган болсо, ошол жакындары келип денесин көрүп, хотя бы акыркы жолу ошол коштошуп алсын деген ниетте мисалы ошентип кармашкан. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үйрөткөн талиминде адам өлгөндөн кийин тез жерге берүү. Аны кыйнап кармаган болбойт негизи. Жылкы союлган, мал союлган, тамак, чай тартылган эмне үчүн? Тугандар, машина болгон эмес. Азыр ошол 2 суткалык жүргөн дистанцияны сен азыр машина менен, техника менен 2-3 саатта барасың. Тугандар, көчөдө азыр кафе, ресторан толтура. Курсаң ачса барып жеп, магазиндерде бар. Бар бул нерсе. Бул ошол необходимость деген нерсе, адамдардын ошол курсагы ачып башка болуп аткан нерсе бул автоматически отпадает. Бүгүнкү биздин шартыбызга автоматически отпадает. Так что ошон үчүн бул нерселер токтотсо болот. Жок, бир күнү бир жерде өлүм болуп, мен барсам ошол жерде аксакалдар жыйылып алыптыр дагы, анын маги. Үйдүн ошол өлүктүн ээси жылкы сойбой койгон экен. Алайдан келген аксакалдар возмущаться этип атат. Бул кандай динге өтүп кеткен бул дейт. Чо за дин бул да? Кана союш, кана эт. Мен айттым, эт жегени келген болсоң жаназага келбей эле кой. Менден одобрение күтүп атты эле, мен ага каттуураак айттым. Эгер эт жегени келген болсоң, анда жаназага келиштин, көңүл айткандын келиштин кереги жок. Кереги жок. Проблеманы арттыр, ошол жерде баягы адам жакын адамын, өзүнүн перзентин жоготуп, бул жакта кан ыйлап атса көзүнөн. Булар келип алып, бул жакта туруп алып көчөдө проблема жасап атышат. Кана союш. Эмнеге биз эт жебей калышыбыз керек? Вот нормально. Бул нормально. Бул көрүнүш биз үчүн нормально. Ушундай. Башка нерсени биз көрөбүз. Багы 5 жерде 5.25, 7 жерде 5.35, 8 жерде 5.40, 6 жерде 6.36 деп туруп андан кийин 2 жерде 2.5 десе, тугандар, элдин баары возмущаться этип атат. Муну мугалим доскасына жазган экен, мугалим окуучулар күлүп баштады. Мугалим айтып атат, могул жерде жазган эсептин 10 эсеп эгер жазган болсо, 9-у туура, бирок бир катасы бар, ошол катаны көрүп күлүшүп атат. Эмне үчүн 9-ун көрбөйт адамдар? Эмнеге биз 9-ту көрбөйбүз? Тугандар, биз оңдолушубуз керек. Адамдын жакшы жагын көргөндү аракет кылышыбыз керек. Эмне үчүн биз только ал адамдын негативин издеп, только ошол нерсени упоминать этишибиз керек? Эмне үчүн анын жакшы жактарын көрбөшүбүз керек? Кана бизден болгон адилеттүүлүк. Мына мусулман, ислам дини ушул нерсеге чакырды беле? Жок, ислам дини адилеттүү болду. Адилеттүү болгондо сен по отношению сага душман болгон адамга карата дагы адилеттүү мамиле жасашың керек болчу. Жок, ал нерсе бизде жок. Адам көзүн ачыш керек. Мына ошентип бирөөлөр секирип, ошол элге, сен үй бүлөңө секирип аткан болсо, демек проблема где-то глубинный бир проблема бар. Сен туугандарың менен, бир туугандарың менен начар жаман болсоң, сага көрүнгөн секирип баштайт. Бир туугандын ынтымагы жок болгон үчүн. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул туугандардын ортосундагы мамилени упрочить этип туруп, ла ядхулул джанната кати'у рахимин, бейишке туган урук менен мамилени үскөн адам кирбейт деп бейишти арам кылып тыйып койду. Эмне үчүн? Тугандар, исламдагы келген нормалардын бардыгы адамзат үчүн только положительный таасир алып келген үчүн, мына ошол дин бул Кудайдын дини. Так что бул нерседен туура эмес отклоненияны, радикализм, экстремизм, терроризмди истегендин ордуна, тугандар, жалпы дүйнөлүк деңгээлдеги мынакей көрүп атасыңар. Дүйнөдө эмне болуп атат? Көрүп атабыз мынакей, өзүңөр көрүп атасыңар да, тугандар, эмне болуп аткан? Несправедливость. Бул кайсы бүгүн диктует сила. Өзүбүз мынакей, биз мындай да, тугандар, кимдин ууру кимдин үйүнө кирет? Байдыкына кирет. Туурабы? Кембагалдын үйүнө эмнеге кирет ууру? Эмне табат ал ууру? Байдын үйүнө кирет. Ошон үчүн мына бул жерлер, тугандар, белое солнце пустыни, илгерки ушул келип изилдеп, бул жактагы полный биздин ресурстарыбызды изилдеп, Министерство геологияда разведкалардын бардыгында ошол данныйлар турган. Чаткалдын кайсыл жеринде, таластын кайсыл жеринде кен бар, кумдордугу каякта. Ошондо эле чиновниктер сатышып, мисалы ушул келген чет мамлекет, Камека деген келген ушул
Кумтөргө 90-жылдар камека келип, ошол жердин өзүн залогко коюп, чөнтөгүндө бир жок проходимецтер, тыйыны жоктор келип ушул жерден акча жасап кетишип, мынакей ушул проблемасын бүгүнкү күнгө чейин биз жеп жүрөбүз. Мына ошол исм деген, исмдин үстүндө бири-бириңерге салым кошпогула дегени туугандар содействовать этпегиле. Бул дегени исм дегени атайылап жасалган, намеренный күнөө. Есть разница? Адамдан просто случайно күнөө жасап койгон менен намеренно жасаган адамдын күнөөсү башка. Ошон үчүн адамдын даже ошол жасаган кылмышы үчүн тергөөдө сотрудничать этип, өзүнүн мойнуна алган болсо, ошол нерсени учитываться этилет. Ага өкүм чыгып атканда мисалы жеңилдик берилет, мисалы. Операция этип отургандан. Ошон үчүн мусулман пенде дагы өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураганды билиш керек. Кечирим сураган кезде адамдын ырыскылары, мынакей мен ишим жүрүшпөй атат, кыйналып атам, эчиле бир иш кылсам болбойт. Истигфар айт сен. Кудайдан кечирим сура. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде айтып атат. Силерге юрсил сама, силерге мына ошо асмандан жан түшүп, асмандан жан дегени эми бул туугандар плодородие. Жерди тирилтет, суу өлүк жерди тирилтет, ырыскы пайда болот. Валау анна ахлал кура аману ваттакула фатахна алейхим баракати минас самаи вал ард. Эгерде ушул адамдар иман келтирип такыбалуу болушканда, жер жана асмандардын берекесин биз ачып коймокпуз деп Аллах субханаху ва таала айтат. Ошон үчүн бүгүн жашообуз оңолуш үчүн имандуу болушубуз керек. Бул жерде кеп туугандар башка эч кандай артында оролгон же болбосо кандайдыр бир башка бир туура эмес биз түшүнүктөр бизде жок. Туугандар өзүбүздүн акылыбыз менен жашаганды үйрөнөлү. Кыргызстан, кыргыз өлкөсү, мынакей дүйнө жүзүнө биз тастыктадык. Биздин алып кеткен жолубуз, багытыбыз башка. Дүйнө мынакей постсоветтик пространство ичинде туугандар дин жаатынан бир гана Кыргызстан эң алдыда турат. Өзбекстан, болбосо лидирующий позицияны ээ болгон Өзбекстан, Тажикстандар эле. Не болуп атат бүгүн? Диктатуранын негизинде, ошол гражданский согуштун натыйжасында Аскар Акаев бул жактан буларга ортодо көпүрө түзүп, Рахман менен Абдулла Нури ортосундагы перемирияны ушул Кыргызстанда келишим коюп берген эле. Не болду? Мусулмандарды чекесинен кырып жок кылды, камады, алып барды, тыкты. Результат көрүп атабыз. Давай оружие азыр бир туган мусулмандын канын төгөм деп атат. Кудайдан коркпостон. Мусулман адам андай кылбайт болчу. Мусулман адам андай жасабайт. Макул. Эгерде биз алардын жерине бастырып киргенде макул оборона бул парс болмок. Биз үчүн парс болгондой. Ошон үчүн Аллахка шүгүр, Кудайым ушул берекени бизден эч качан албасын. Кудайым берген ушул нематтарына Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Туугандар, ушул жердеги таавану алал исм вал удван. Удван дегени ушул чектен ашуу, душмандык дегени, албетте душмандык дегенде туугандар мындай. Исламдагы укук маселеси дагы, менин укугум укук. Биз бардык жерде укукту талап кылабыз. Мынакей Кыргызстанды биз айтып атабыз. Правовое государство, да? Макул. Укук сенин укугуң. Башка бирөөнүн укугу башталган жерден сенин укугуң бүттү. Ошону билиш керек. Жок, анын үстүнө тебелеп тепсеп кирип кеткен бул болбойт. Аллах субханаху ва таала ушул жерде айтып атат. Силер бири-бириңерге ошондой душмандыктын үстүндө атайылап жасала турган ошондой күнөө, диверсияларды, башкаларды, смуталарды коомдо азыр өздөрүнүн жеке бир кандайдыр саясат максаты үчүн, бийлиги үчүн, башка үчүн интригалар жасап, коомдо смутаны таркатуу бул деген чыккынчылык. Мусулманчылык, мен мынакей фатвасын айтам. Чыккынчылык, өз элине, өз мекенине болгон чыккынчылык. Ошон үчүн биз азыр бардыгыбыз биригип өзүбүздүн келечегибизди ойлошубуз керек. Амин. Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын туура жолдон адаштырбасын. Кудайым ушул кетип аткан жолубузду, багытыбызды Кудайым бекем кыл. Имандарыбызды бекем кыл. Элибизге ынтымак, биримдикти бергин Аллахым. Акыйкатты көзүбүзгө Кудайым акыйкат чындыкты бергин Аллахым. Өзүңө чексиз шүгүрлөр болсун я Раббым. Мына ушунча өлкөлөрдөн арасынан имандуу эң дини жааттан дагы бизге берилген эркиндик үчүн Кудайым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым, элдин үстүндө турган бийлик өкүлдөрү Кудайым өзүнүн элине мээримдүү, боорукер, эли үчүн камкордук кылган имандуу, жүрөктүү адамдар болушун Аллахым өзүң насип эткин. Кудайым, чыккынчыларды бийликке алып келип койбогон, урларды Кудайым бийликке алып келип койбогон, өзүнүн элин тоноп зулум жасагандарды Кудайым алыс кылгын я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбызды Аллахым жаткан жерлерин жайлуу кыл, өз рахматыңа алгын. Аллахым жаткан бейиш кабырларын, бейиш бакчаларын айлантыр. Келечегибиз болгон биздин бала чакаларыбыз,
биздин перзенттерибизди жараткан мээримдүү Аллах биздин жашоодо кетирген ката кемчиликтерге жол койдук. Кудайым биздин перзенттерибиздин кадамдарын ошондой жаман жолдорго эч качан Кудайым бастырбагын я Раббана. Аллахым ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пенденин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң бер. Аллахым ооруларыбызга шыпа бер, карыз түшүк кыйынчылыктарыбызды Аллахым өзүң жеңил кылгын Кудайым. Адамдардын үстүндө турган бийлик өкүлдөрүнө Аллахым ушул өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн турган укук коргоо органдарына, башкаларына дагы Кудайым өзүң жүрөктөрүнө иман салгын, мээримдүүлүк салгын. Аллахым өз эли үчүн, жери үчүн күйгөн патриот болуп жүргөн эр азаматтардан болушун Аллахым өзүң насип эт. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi ajmain bi rahmatika.